Облус аймагында бардыгы 192 мектеп болсо, алардын 122си бирге окуйбуз долбооруна кирген. Бүгүнкү күндө долбоорго кирген мектептерде атайын иш-чаралар өткөрүлүп келүүдө. ЮСАИДтин бирге окуйбуз долбоору боюнча башталгыч класстын мугалимдери 40 сааттык программа менен окушуп, долбоор боюнча бир катар иштерди алып барышууда. 2015-2016 окуу жылында бул долбоорго Жети Өгүз районундагы Жеңиш айылындагы Бейшенбек Үкүев атындагы орто мектеби да кирген. Бүгүнкү күндө долбоорго башталгыч класстардын окуучулары тартылса, 9 мугалим иш алып барууда. Башталгыч класстарынын мугалимдери атайын долбоордун негизинде окуу семинарларды уюштуруу менен ачык сабактарды өткөрүшөт. Бирге окуйбуз долбоору 2015-2016 жылы биздин мектепке да келген. Бул долбоорго башталгыч класстардын 9 мугалими жана окуу бөлүмүнүн башчысы болуп окуулардан окуп келишкен. Окуулардан келишкенден кийин атайын иш планы бекитилген. Иш план боюнча семинарлар өтүлүп, андан кийин ачык сабактар өтүлүп турат. Бул бирге окуйбуз долбоору ата-эне менен мектептин тыгыз байланышына жана баланы китеп менен адабий китептерди окууга кызыктырууга негизделген. Ар бир класста биз администрация тарабынан шкафтар берилген. Ошол шкафтарга ата-эне, мугалим, балдар үйдөн адабий китептерди алып келип чогулушат. Ошентип мектептин класстын фонду көбөйүп, ошо жанакындай ата-энелер ар бир сабактарга катышып, өзлөрү анан өзлөрү балдарга китеп окуп берип турушат да. Анан ошо сабакка катышуу менен балдарга жана өзүнүн балдарынын жетишкендиктерин байкашат, жетишпеген жактарына үйлөрүнө жардам беришет. Аталган мектептин башталгыч класстарында бардыгы 220 окуучу билим алат. 1-класстан 4-класска чейинки ар бир башталгыч класстарда ачык сабактар уюштурулду. Ар бир сабак башталаарда окуучулар бири-бирине жагымдуу маанай тартуулап алуу үчүн ыр-саптарды айтып беришет. Окуучулар өз алдынча сынчыл, ой жүгүртүүгө, өз ойлорун эркин айтууга үйрөнүшөт. 3. Окуучуларды табиятты сүйүүгө, мекенин коргоого, адам акылы менен баарынан күчтүү экендигин түшүнүшүп, эмгекчилдикке үйрөнүшөт экен. Долбоорго тартылган окуучулар окуу менен гана чектелбестен ырдап бийлеп, манас айтканды да үйрөнүшөт. Ата-энелер да бул долбоор ишке киргенден бери мектеп менен тыгыз байланышта болушуп, ар бир окуучунун ата-энелери күн сайын келишип, балдарга жомокторду, санжыраларды айтып беришет. Бул биздин кыштак 1910 жылы падышалык Россия кезинде чийиме чийилип, ошонун картасы чийилип, ушул жерге отурукташууга бүтүн карталары чийилип 1910 жылда өткөрүлгөн. Мектеп окуучуларда окулган жомокту кунт коюп угушуп, берилген суроолорго жооп беришти. Алар өткөрүлгөн ачык сабактарга активдүү катышып, өздөрүнүн илим-билим, китеп жөнүндөгү ыр-саптарынды айтышты. Башталгыч класстардын мугалимдери бул долбоор менен иштегенден бери балдардын сүйлөө речи, китепке болгон кызыгуусу артып жаткандарын бир ооздон айтышты. Бирге окуйбуз долбоору балдарга абдан жакты, себеби ата-энелер мектеп менен тыгыз байланышта болот экен. Ата-энелер бош убактыларында келип, көптөгөн жомокторду окуп берип, балдардан кайра суроо жооп иретинде ошол жомокторун бышыктап атышат. Бул балдардын сөз байлыгынын өсүүсүнө, тартибине, эмгекчил болууга жомоктордун таасири өтө көп тиет экен. Окуучулардын ошо ата-энелерди күтүшөт. Бүгүн менин ата-энем келет, эртең сенин ата-энең келет деп. Ата-энелер келгенде дагы окуучулардын ар бир окуучунун сөз байлыктарын угушуп, окуунун таасири тийип атканына абдан чоң ыраазы болуп атышат. Бул долбоордун эң жакшы жери окуучунун сөз байлыгы кеңири болот экен. Көрүүсү, сезүүсү, угуусу абдан чоң ролду ойнойт экен дагы. Ата-энелер да мектепке тыгыз байланышта болуп, бат-баттан келип турушат экен да. Бул долбоор бизге абдан жакты. Китеп окуу ички дүйнөнүн руханий байлыктын өнүгүшүнө түрткү болоорун адистер далилдеп чыгышкан. Андыктан мындай долбоорлорду колдоп, мектептерде бул ишти өнүктүрүү керек. Долбоордун алкагында атайын мониторинг жүргүзүлүп, ар бир окуучунун баалары дуал газеталарга коюлуп турат. Бизге дагы, балдарга дагы эң эле пайдалуу экен. Биз ушул долбоордо биздин ата-энелерибиз дагы эң чоң көмөк көрсөтүп, ата-энелер менен балдар, мугалимдердин арасында эң жакшы тыгыз байланыш болот экен. Мен ушул долбоордо менторлук иш алып барам, менторлук ишин алып барам.
Бул жерде бизде ушу бирге окуйбуз долбоорунда балдардын жетишкендиктерин көрсөткөн мындай көрсөткүчтөрдүн теңдештирилген картасын түзүп иштеткенбиз. Бул балдарга өзүнө да аябай жакшы экен. Биз балдар көпчүлүгү билбейт да биз кандай баа алып атабыз деп. Ошон үчүн мындай жазып койсок, өздөрү көрүп, өздөрүнүн жетишкендиктерин өздөрү баалап, мониторинг чыгарып койдук. Бул мониторингде ата-энелерибиз келип, балдардын өзүнүн жетишкендиктери кандай экенин, кандай окуп жаткандарын бардыгын өздөрү келип көрүп кетип атышат. Жумасына бир жолу ата-энелер келип, бизге 15 мүнөттүк жомок сценка коюп берет, жомок окуп беришет. Ушундай жакшы нерселерди кылып жатабыз. Гүлайна Мамбетакунова 30 жылдан бери агартуу тармагында иштейт. Ал бул жылдар аралыгында окуучуларга сапаттуу билим берүү үчүн көптөгөн иш тажрыйбаларды колдонуп, сабак берип келгендигин айтып, бирге окуйбуз долбоорунун да көптөгөн өзгөчөлүктөрү бар экендигине токтолду. 30 жылдын аралыгында буга чейин деле бир нече жаңы методикалар менен тааныштык, алар менен иштедик жана бир нече проектлер менен иштедик. Алардын да жакшы жактары бар. Алардан да жакшы нерселерди алдык. Ал эми ушул окуу жылдан бери бирге окуйбуз долбоору боюнча иштеп жатабыз. Бул долбоордун бир топ артыкчылык жагы бар экен. Айрыкча ушу башталгыч класстар үчүн ата-энелер да буга кызыгып калды. Балдарыбыз дагы анан мына окуу жылыбыздын башынан бери иштегенден бери бир топ окуучуларыбызда бир топ ийгиликтүү иштер болуп жатат. Бул проекти бизге жакты. USAID эл аралык уюму тарабынан ишке ашырылып жаткан долбоор 5 багыт боюнча жүргүзүлөт. Аталган мектептин мугалимдери ар бир багыт боюнча атайын иш планынын негизинде ачык сабактарды уюштуруу менен окуучулардын ар тараптан өнүгүүсү үчүн атайын көнүгүүлөрдү да аткарып келишүүдө. Ушул 2015-2016 окуу жылында ушул бирге окуйбуз долбоору менен ушу 9 мугалим баардыгыбыз тең мен өзүм баш болуп окуп келгенбиз. Ал жерде Темирбек Сулайманович өзү жетектеп окудук. Башында бул долбоор боюнча анча түшүнүгүбүз болбогонус менен иш жүзүнө ашыра келгенде ушунчалык кызыктуу долбоор болду. Иштеп жатканында дагы ушундай аракеттен менен, иштөөнү менен жана изденүү менен өтүлүп атат. Мында деген эң биринчи семинар болуп, ошол семинардын негизинде анан сабактар өтүлөт да. Долбоордо план түзүлөт. Планда 5 компоненттен камтылган. Бул долбоорго 5 компонент кирет. Анан мугалимдер ушул боюнча эн ата менен бирдикте, эн аталар менен чогуу окуу тиги иштеп жатышат. Эн аталар болсо ушундай келип, ушу мугалим катарында отуруп, ките окуп берип, кайра окуучулардан жообун алып, өзүнүн мугалим катары ойгонго кызыктар болушуп, ушундай очередь менен биз келели болуп атышат. Санжыр айтып беришет, манастар боюнча айтып беришет, манастын бөлүктөрү боюнча. Анан бул ар бир класс 1-класстан 4-класска чейин алфавитти таануу, андан кийин табыштык боюнча, фонемалык боюнча өз бөлүктөр менен келе жатышат да. Бир семинар өтүлөт, ошо бир семинардын артында 2 сабак болот, ачык сабак болот. Бейшенбек Үкөев атындагы орто мектебинде өткөн ачык сабактар бир нече этаптар менен өткөрүлдү. Мектеп окуучулары үчүн жаңы жомок китептеринин көргөзмөсү да уюштурулган. Ар бир башталгыч класстардын бөлмөлөрүнө мектеп администрациясы тарабынан атайын текчелер берилген. Бул текчелерде ата-энелердин колдоосу менен алынган жомок китептер, сүрөттөр орун алган. Бул китеп текчеге ата-энелердин жардамы менен түзүлгөн китеп текчебиз. Мектеп тарабынан шкафтар берилген. Бардык класстардын ата-энелери ушундай китептерди алып келип, өзлөрүнүн балдарына жомок окуп берип жатышат. Балдарга өзлөрү да чыгармачылык менен кызыктуу окуп бергенге аракет кылып жатышат. Ошондой эле биякта болсо, Банеризде болсо, ата-энелер өзлөрүнүн үйүндө балдарына китеп окуп берүүсү боюнча сүрөттөр тартылган. Жакында долбоордун алкагында окуу лагери уюштурулду. Бул окуу лагери жуманын ишемби күндөрү атайын 25 окуучу менен иш алып барышат. Окуу лагеринде окуучулар көркөм окууга, укканын кагазга түшүрүп, сүрөт тартуу менен алектенишет. Байлык чаар жезгемпир 2 баланы 2 колунан жетелеп, тоо башып, токой аралап жүрүп отурду. Азыркы эне сайдын жээгине жетип токтоду. Анан балдарды жардам алыс түртөр алдында мындай деди. Улуудайра эне сай, эгер сага тоом коруп кулатса, мага кандай жансың? Мен бул эне болом. Адам жесин сен кайдан түшүнөсүң?
кайдасы болмаксың? USAID'тин бирге окуйбуз долбоорунун негизинде окуу көңүлдөрү жакшыртуу боюнча окуу лагери ачылды биздин мектепте. Окуу лагерин деген бир жумада бир жолу болот. Бул окуу сабактарынан кийин биз 6-күнгө пландаганбыз. 6-күнү балдар саат 10дон 90 мүнөттүк бул иш окуу болот. 90 мүнөттүк бул окуу жайда, бул окуу лагеринде бизде 25 бала болот. 25 бала мен жетекчи болом, окуу лагердин жетекчиси, анан волонтерубуз болот. Волонтерду мен ата-эне комитетинен Жылдыз эжени шайлагам. Ошентип экөөбүзгө бир 25 бала келген. Анан бул окуу лагери аябай жакшы экен. Окуу лагеринде бул балдардын сөз байлыгы, жанагы USAID'тин бирге окуйбуз долбоорунун 5 компоненти жакшы камтышат экен. Бирге окуйбуз долбоорунун алкагында ар бир окуучу өзүнүн портфолиосун ачып, сабакта аткарган иштерин салышат. Ошондой эле мугалимдерде аткарып жаткан иштеринин портфолиосу бар. Ошондой эле ар бир окуучуга портфолио уюштурдук. Ошол ар бир окуучунун портфолиосунда өздөрүнүн берилген тапшырмалары, өздөрүнө каалаган, жакшы көргөн каармандардын сүрөттөрүн тартып келишет. Класста 28 окуучу болсо, 28 окуучунун тең портфолиосу бар. Азыркы тапта аталган мектептин башталгыч класстардын мугалимдери жаңы интерактивдик досканы колдонуу менен окуучуларга сабак өтүп келишет. Долбоорду алдыда кеңейтип, ага карата алгылыктуу иш-аракеттерди көрүү ар бир мугалимдин милдети. Андыктан бирге окуйбуз долбоорунун алкагында мындан ары да ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп турмакчы.